келген больнойлорубуз үйдөн эле телефон аркылуу электронный учетко турса болот. Или келишип өздөрү ушул жерде компьютер аркылуу бизге кайрылышып учетко турса болот. Биз каалаган врачтарына же участка боюнча врачтарына электронный запись кылабыз. Бул жерден карточкаларын беребиз, компьютерге киргизебиз, киф берип врачтын көзөмөлүнө жөнөтөбүз. Бизге аябай удобный, ушуну ачып туруп, кайсы больнойлор кайсы саатка келингенин көрөбүз дагы. Ошо по очереди бизди күтүп турат, бул же саатына карап, ошол очереди келгенде ар бирин кабыл алып, пландуу түрдө прививка ала турган болсо, бүт баарын көрүп, текшерип, объективно текшерип, анан здоров болсо, ден соолугу сак болсо, анан прививка жасатканы 12-кабинетке прививка жөнөтөбүз. Мурда эгер коридор толо бейтаптар болсо, ошолор азайып, ошол кезексиз эле ошол керектүү кызматкерге, керектүү врачтарга көрүнүп, керектүү анализдерин тапшырып, дарыланып кайтып атышты. Андан сырткары мына бүгүнкү күндө азыр кызуу жүрүп атат, ошол жанагы электрондук рецептке өтүү боюнча дагычы. Мурда баягы бейтап врачка келип, анан ал жерден анан кагаз түрүндө жазып берип, анан кагазын жоготуп коюп, анан кагазын теги бир айдан кийин барып, анан аптекадан бербей коюп, ушундай нерселер болуп аткан. Мына азыр онлайн окутуулар болуп атат семейный врачтар үчүн. Мына ошо семейный врачтар бүгүнкү күндө азыр электрондук рецептке өтүп атышат. Бул аптека менен чогуу болуп атат, бейтап келет, онлайн система менен электрондук рецепт жазып берет. Анан айтат, ошол жанагы аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен келишими бар, аптекаларга барса, ошол жерден паспортун көрсөтсө, ошол кайсы дары, кандай дозада жазылганы чыгат, ошол боюнча анан кийин бейтаптарга аптекадан дарылар берилип атат.